Бул бюллетендер кезектүү жүмүштөр Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактагы өкүлчүлүгү талапкер партияларды каттаган соң алардын бюллетендеги жайгашкан орду жана теледебаттарга чыгуу кезеги боюнча чучугулак кармашты. Алдыдагы шайлоодо Нарын шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерликке 6 партия атсалышат. Алардын ар биринен өкүлдөр келип түзүлгөн меморандумга кол коюшту. Меморандумга ылайык шайлоо өнөктүгүндө талапкерлер мыйзамдарды бузбоого, социалдык түйүндөрдө чыныгы, расмий аккаунттарды колдонууга, үгүт иштеринде бирин-бири каралоого жол бербөөгө, коомдун тынчтыгын сактоодо бир нече эрежелерди карманууга милдеттенишет. Шайлоодо башка мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген. Мурунку депутаттар 4 жылга депутаттыкка шайланышчу болуп, бул жаңы мыйзамдын өзгөрүүсүнө багы ылайык 5 жылга шайланышат. Ошондой эле шайлоонун босогосу дагы төмөндөтүлдү. Мурунку шайлоодо 7%дан өткөн добуштарын алган партияларга мандаттар бөлүштүрүлсө, азыр 5%дан өткөн добуштарды алган партияларга мандаттар бөлүштүрүлүп берилет. Аймак өнүксө өлкө өнүгөт. Өлкө башчысы өз кайрылуусунда алдыдагы шайлоого катышуунун маанилүүлүгүн белгилеп, шайлоочуларды активдүү болууга, кол ийрисине тартат кылбай, өз аймагынын гүлдөөсүнө салым кошо тургандарды аңдап, татыктуу тандоо жасоого чакырды. Бардык шайлоолор элибиздин жана өлкөбүздүн 5 жылдык тагдырына түздөн түз таасир этет. 5 жыл аралыгында жергиликтүү тургундардын турмуш тиричилигин жакшыртуу жана өлкөнүн өнүгүшүн камсыз кылуу дал ушул силер өзүңөр тандаган өкүлдөргө байланыштуу болот. Биз аймак өнүксө өлкө өнүгөт деп келебиз. Мына ушул аймактардын алдыга жылышында кесипкөй адистердин, креативдүү жарандардын, демилгелүү жаштардын жана мекенчил атуулардан тандалып чыккан депутаттардын орду өзгөчө экенин унутпайлык. Учурда шайлоо өнөктүгүнө карата даярдыктар күчүндө. Добуш берүү тилкелери белгиленип, тизмелер такталууда. Бүгүнкү күнгө карата Нарын шаарында 33 миңден ашуун шайлоочунун тизмелери илинген. Нарын шаары боюнча 21 участок бар. 21 участоктун баары азыр ачылып, тизмелер илинди. Учурда көрүп турганыңыздардай 250 мүчө иштеп атат, дежурствого туруп атат, өз графиктери менен. Окуу иштеринин графиктери түзүлгөн, алдыда окуу иштери болот. Ар бир участоктун мүчөлөрүн окутабыз. Ал эми талапкерлердин үгүт иштери 17 октябрда башталат. Ал добуш берүү күнүнө 1 күн калганга чейин уланмакчы. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.